Асанбек Стамовдун «Нөшөрдөн кийин» аттуу повести. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар. Эртеси аргын жер кыдырып кетти. Жайды жайлата ал изденген, иштеген киши болуп, этюд тартып жүрүп, күзгө тарта гана шаарга келген. Ошентип ал кыш женде 3 полотносун эксперт комиссиясынын кароосуна тапшырды. Дыйканбек ал кезде эксперт комиссиясынын председателинин милдетин аткарып жаткан. Комиссиянын заседаниясы болоордон bir күн мурда алардын үйүнө аргын келди. Анын маанайы пас жана кимдир бирөөгө жини келгени сезилип турду. Жүрү сейилдеп келелик деп жатып, ал Дыйканбекти шаардын четине ээрчитип чыкты. Жер бети биринчи жолу ак кар жамынып, чыкыроон жүрүп турган менен жаңачылган пахта сыяктуу жумшак жаш кар Дыйканбектин көңүлүн көтөрүп жиберди. Аламединдин сайындагы демейде какшып турчу суулар кузгундап жатыптыр. Алар жаңыдан салына баштаган көп этаждуу үйлөрдү аралап өтүшүп, тоо этегиндеги тумшуктун жанында далайга чейин басып жүрүштү. Аргын эмне жөнүндө айтып жатканын Дыйканбек адегенде анчалык түшүнө бербей, бирок сыпайгерчилик менен анын айткандарын кунт коюп уккан киши болуп унчукпай, каршы болгон да жок. Аргын болсо тынбай сүйлөп, сөз арасында кимдир бирөөлөргө кыжырданып жатканын Дыйканбек баамдаган. Айтор анын айтканы боюнча Аргындын даяр болгон 2 полотносун комиссиянын мүчөлөрүнүн кээ бири күн мурунтан көргөндүгүн билди. Дыйканбек окуянын чоо жайын анчалык түшүнө бербегендиктен «Көрсөм не экен?» деди. Кеп көргөндө эмес, Дыйканбек. Алар уюшуп алып, мени сүрөтүмдү четке кагышмакчы экен. Менин беделимди түшүргөн жатышыптыр. Жардам кыл, достчулук кыл, Дыйканбек. Сенин бир эле сөзүң баарыныкына татыйт. Алар менин каным менен иштелген эмгектер. Ишенбесең жүрү, менин мастерскойума барып көр. Аргындын көтөрө чалып сүйлөнгөнү, Дыйканбекке жага түшкөнү менен ал курбусунун мактоосуна маани бербеген кишиден бетер автобус токтоочу жерге чейин камырабай басып келип, Аргын токтоткон таксиге отурду да анын мастерскойуна кайрылышты. Сүрөттөрүн көргөзүп жатып да Аргындын жаагы тынган жок. Баш аягы жок маңыз сөздөр Дыйканбектин башын оорутуп, ал аябай зеригип жадап кетти. Аргын болсо сүрөтүнүн идеясын түшүндүрүү менен алек болуп жатты. Сүрөттөгү идеяны түшүнүш үчүн көп сөздүн деле кереги жок экендигин Дыйканбек бир көргөндө эле байкаган. Аргындын жаңы сүрөттөрү Дыйканбекке караманча жаккан жок. Бир полотносун Аргын базарда деп атаптыр. Сүрөттүн боектору кара темгил, ишенимсиз болчу. Аргындын шашып иштегени көрүнүп турат. Базар ичиндеги соода кылып жаткан адамдардын өңү башы бүдөмүк, аран көрүнөт. Ушул көрүнүшкө көз салган чоң тебетей чалдын кейпи да бүдөмүк. Чалдын турпатынан Дыйканбек бир оор кайгыны байкады. Ушулардын баарын тиктеп отуруп, ал тажап кеткендиктен пикирин ачык айтты. Аргын, капа болсоң да айтайын, сүрөттөрүң жакпайт мага, деп өзү тескери бурулду. Аргын көкүрөгүн кагып, ого бетер кыжырданды. Бул деген новаторство. Мен издендим. Кудай урсун, сен түшүнбөй жатасың. Изденгениңе эч ким каршы эмес. Чыгарма деген элге жетимдүү болуш керек, Аргын. Ал эми элди бияка коелук. Мына профессионал мен дагы сүрөтүңдүн идеясын түшүнбөдүм, дос. Гениалдуу чыгармалар алгачкы жолу замандаштарына жеткен эмес. Бул жөнүндө көп мисал айтууга болот. Жакшылап ойлонсоң, Дыйканбек. Аргын жан ачыгандай диртилдеди. Андай болушу да мүмкүн. Бирок сенин бул чыгармаңда гениалдуулуктун жыты да жок. Дагы айттарың барбы? Дыйканбек ордунан туруп кетмекчи болду эле, Аргын анын бет алдына тура калып жалынып жиберди. Дыйканбек, жолдошчулукка санасаң, эртең көпчүлүк алдында уят кылба. Сенин сөзүң өтөт. Кадырың бар, дос. Бир жолу колдоп кой. Дыйканбек ойлоно түштү. Үйүнө келгенде анын башы ооруп чыкты. Аргындан кутулганына ал чын пейилинен сүйүндү. Эртеси заседание учурунда Дыйканбек көпчүлүктү ооз ачырбай, Аргындын жаңы эмгегин жактап кирди. Көп салыштырууларды келтирип, бул начар сүрөт жөнүндө темага жаңыча мамиле кылуу ушул деп жыйынтык чыгарды. Аргындын пикиринен кийин эч ким унчуккан жок.
Ошондон кийин Дыйканбек бир топко чейин ооруп жүрдү. Ал биринчи жолу өзүнүн ыйманына камчы урду. Аргындын үйүнө Дыйканбек кечки саат 9 ченде келди. Столдун үстүн тамак ашка толтуруп коюп, Дыйканбек кечиккен сайын Атыркүлдүн тынчы кете тыбырчылай баштаган. Тамакты түрлөп, ирети менен берүү жагынан Атыркүлдүн алдына эч ким чыкпас. Дыйканбек келгенче столдун тегерегине эч ким отурган эмес. Хрусталь люстрадан чагылышкан аппак нур ансыз да кардай ак дасторкондун көркүн ачып, туш-тушуна байчечекейдей ачык кооз килемдер төшөлгөн үйдүн ичи көрктүү жана жайлуу болчу. Дыйканбек баш бакканда Атыркүл ордунан ыргып туруп, нурланган жүзү менен утурлай басып: «Берекем, кучактап туруп эрдиңден өбөйүнбү? Же жөн эле кол берейинби? Кана өзүң айтчы», деп кыт-кыт күлдү. Үзүлүп түшкөн Атыркүлдүн сөзүнөн улам кулагына чейин кызарган Дыйканбек кол берип келатканда Атыркүл анын желкесинен имери тартып эрдинен эки өптү. Муну ал өтө кылдат, шамдагайлык менен иштегендиктен Дыйканбек колундагы оюнчугун жулдуруп жиберген балача бир чети жүдөй, айласы курган түр менен «Рахмат, акиш» деп жиберди. Атыркүл каткырды. «Мына эмеси, рахмат дейби? Пейили таза, жүрөгү таза жигиттер гана ушинтип кызарат. Койчу эми, акиш. Периштем, берип асчы», деди да ар жакта көзү моймолжогон курбусуна Атыркүл. Аны жеңден тарткан Атыркүл Дыйканбектин алдына алып келди. «Таанышып ал, Дыйканбек деген атактуу жигит ушул». Дыйканбек дагы оңтойсузданды. «Акиш, биз көрүшүп эле жүрөбүз го». «Аны өң тааныштык дейт. Ал эми атайы таанышкандардын жөнү башка. Атайы таанышкандардын жүрөгү бири-бирине тез жол табат. Андай адамдар жолугуш үчүн шылтоо издешпейт. Тааныш болуп жүргүлө, санаалаш болуп жүргүлө». Атыркүлдүн курбусу калп эле жымырылды. «Болдучу эми, балекет баскыр, кишини уялтпай». «Сен эле уялып тургандырсың», Атыркүл келинди кайрадан тамашалады. «Ичиң ысып, жүрөгүң элеп-желеп болуп эле турат. Көп кууланба. Бул жерде өзүбүздөн башка эч ким жок. Тигине биздин беренда келет». Эшиктен баш баккан Аргын буйдала берип: «Салом алейкум», деди. Дыйканбек утурлай басып кол берди. Атыркүлдүн шаңдуу үнү кайрадан угулду. «Кана, биз карап туралык. Эки дос жана кыйбас достор кучакташып койсунчу». Атыркүлдүн бул жосунун Дыйканбек да, Аргын да ичтеринен жактыра бербей ыргылжың болушуп туруп калды. Атыркүл демите баштады. «Кана, болгула. Силер айкалыша кучакташмайынча биз столго отурбайбыз». Экөө олдоксон кучакташып, ошондон кийин гана алар жайык столду тегеректей тамак жей башташты. Хрусталь бокалдарга коньяк куюлду. Атыркүл ордунан туруп жайдарланды. «Ушуну Аргын менен Дыйканбектин досчулугу үчүн ичели. Ортоңордон карагыл өтө алгыс болгула. Силердин ынтымагыңарды көргөн касыңардын ичи күйсүн. Ар дайым бири-бириңерге өлөк жөбүлөк болгула. Кана эмеси». Жаркыраган бокалдар шыңгыр этип, көзү жайнаган Атыркүл биринчилерден болуп тартып жиберди. «Атасынын көрү. Эмесе ичтик». Аргын бокалын Дыйканбектикине кичине тийиштирди. «О, Перизат, эмне үчүн ичкен жоксуң? Ич дейм, өлбөйсүң». Атыркүл курбусун кыстай баштады. «Ичпей жүрөм ай, ооруп жүрөм». «Өлүксүз десе, көп кылыктанба. Болбосо бир нерсе деп жиберем. Менин оозум жаман, ич дейм». «Арам катын десе». Ал ошондо гана калпына алып коньякты жутуп койду. Бокалдар кайра толду. Атыркүл жымың этип Дыйканбекти сырдуу карады. «Эми бул тосту персонально Дыйканбек үчүн ичебиз. Талантыңа талант кошулсун, даражаң дагы өссүн. Досуңа бир чоң жардам кылдың. Жандоочу кийик аттырат дейт. Рахмат сага, Дыйканбек». Ушул жерден Дыйканбек шашып калды. «Акиш, ал жөнүндө айтпайлыкчы, кереги жок». Аргын дагы кабагын чытыды. «Атыркүл, көп сөздүн кереги эмне? Томуктай ишти тоого айландырба. Мага Дыйканбектин анча-мынча жардамы тийсе, андан эч нерсеси коробойт». Атыркүл чын пейилинен ачууланды. «Бир күнү сенин ушул сасык дымагың башыңа жетет, томуктай иш деп коет. Ошол томуктай ишке жеткенче уйку көрбөй калбадыңбы? Дымагым мунун. Сен ушул кезге чейин бирөөгө томуктай жакшылык эмес, ийненин көзүндөй жакшылык кыла элексиң. Кур намысты коюп, мындан ары Дыйканбекке табынып жүр». Жубайлардын ортосунда чатак чыгып кетет экен деп чоочуган Дыйканбек ортого түштү. «Акиш, колдон келсе бирөөгө жакшылык кылганга эмне жетсин?
Андан көрө силердин ак дасторконуңардын үстүндө ачык отуралык, шаңдуу отуралык. Анан ушунуку жакшыбы? Билип кой. Досуңдун териси тар. Араң жүрүп курнамыз көйлүгүн кара. Канча жылдан бери койнунда жатып келаткан мен мунун сырын 5 колумдай билем. Бийлик үчүн, даңк үчүн өз атасын да сатып жибергенден кайра тартпайт. Дыйканбектин жардам менен бийликке жеткенин намыс көрүп жатат. Ушундай адам кантип оңсун? Ушу бүгүн жүрөгүңдү ачып эле кой. Эми эмне кылайын? Өл дейсиңби? Аргын калп күшүкөрлөндү. Өлбөй этпей эле кой, жашай бер. Бирок адам деген ак ниет болуш керек. Дыйканбек сыяктуу кенен бол, ошондо гана ишиң алга кетет. Кудайды карасаң. Дыйканбек коньягын ичип жиберген соң ак келинге закуска илип бермекчи болуп, кап аты ким эле дегендей ойлонуп калды. Атыркүл бир дагы курбу келиндеринин өз атынан айтчу эмес. Алардын ар бирине сырткы табиятына окшоштуруп, ак билек, калем каш, чийме каш, ак тамак деген сыяктуу көп аттардын бири менен тергей берет. Дыйканбек да ошол Атыркүлдүн жолу менен: "Кана, мына бул керчөөнү алыңыз, ак билек жеңе", деди тийише. Дыйканбектин ак билек жеңе дегени Атыркүлгө жага бербей калды. Дыйканбек рас айтат, ак билек жеңе деп жүр. Бул маржанын күйөөсү чын эле силер жактан болчу. Болчу дегениңиз кандай? Азырчы, деди Дыйканбек. Атыркүл шаңкылдады. Болчу дегенимдин жөнү бар. Экөөнүн оту күйүшпөй ажырашып кетишкен. Азыр жеңеңдин башы бош. Ак билегин кимдин мойнуна ороюм десе өзү билет. Ак жүзүн кимдин төшүнө катам десе өзү билет. Баса ошол сенин агаң аягы суюк неме болчу? Ак билектин көзүнө далай жолу чөп салган. Акыркы бул байкуш ажырашып тынды. Ошондон бери бир дагы эркек жеңеңдин билегин кармай элек. Мага ишенип кой, Дыйканбек. Бул маржанын сырын мен жакшы билем. Келин калп жайдарлана жооткотту. Болдучу эми Тантыбай. Менин өмүр баянымды кайнымдын алдына төгүп таштадың. Дыйканбекте эркектерге өмүр баяныңды айтмак тургай көз жашыңды төгүп жалынсаң да болот. Дыйканбек баарын арзыйт. Андан көрөк сен көп тымпыйбай Дыйканбектин көңүлүн ала отур. Жүрөгүн жылытып, кыялындагысын тап. Келин калп күлдү. Антиш колумдан келбейт, Садага. Мени билесиң го. Сен эле болсоң бир айла чыгар. Обу жок тамашалар Дыйканбекти зериктире баштаган. Эмнегедир ал ушул тапта Нинанын жанында болуп, аны эркелетип, ага өзү да эркелегиси келип кетти. Анын жумшак үнү, жайдары кара көзү, узун кирпиктери көз алдына келген сайын жүрөгү дегдеп, бүткөн бою чымырай түштү. Мен ага ашык болуп калсам керек деп ойлоодон ал өзү чочуду. Деги эле кийинки күндөрү Дыйканбек Нина жөнүндө көп ойлочу. Аны эстегенде көңүлү чөгүп, камыгып, кыжырланып бирде жалгыз болууну эңсеп кетчү да, жүрөгү сыздаган ал Нинаны эстен чыгарыш үчүн мастерскойуна барып, өзүн иш менен алагды кылууга аракеттенчү. Азыр Нина эсине түшкөндө Дыйканбек мына бул көзү майланышып, өзүнө улам сырдуу караган ак келиндин жанына отургандыгы үчүн бир чети арданып да койду. Жука ак жүздүү келиндин турпаты сулуу деп айтарлык эле. Анын жумуру ак билектери да сулуу болчу. Ошого карабастан келин Дыйканбекке жаккан жок. Ал дитинде кантип ушул жерден кетүүнүн айласын таппай зериккендиктен: "Акиш, убакыт кеч деп калды. Кайтышалык", деди. Кызып калган Атыркүл кебелген жок. "Шашканда кайда барат элең? Кечиксең жатып каларсың. Шашпа", деп курбусуна көз кысты. Атыркүлдүн жоругун байкаган Дыйканбектин санаасы кирдей түштү да, анан өкүм унчукту. "Акиш, тамагыңды тездет. Мен жана айтпадым беле, ооруп турам деп. Тамашаңды кой, үйгө жетип эс алайын. Адамдын өз үйү өлөң төшөгүнө жетеби?" Дыйканбек түнкү саат 12-лерченде мастерскойуна келип, диванга көчүк басаары менен көңүлү сергип, өзүн кандайдыр эркин сезди. Ушул тапта желеден жаңы бошонгон кулун сыяктуу ээлирип турган ал. Жүрөгүн ысытып, канын дүүлүктүргөн кубанычтын себеби аргындын чөйрөсүнөн бошоп келгенимде деп ойлоду адегенде. Бирок ушунчалык денесин элжиреткен кубанычтын түйүнү башкада болчу. Санаасын закымдатып, ага канат бүтүргөн эргүү Нинада экенин эми билди. Кайрадан Нина жөнүндө ойлоду. Анын портретинин алдына келип, маңкайган жандуу сүрөткө бүт санаасын, дитин коюп, аны кууса болот иктеди.
Анан ал сүрөттү тиктей берип кыялы чабыттап ээргип кетти көрүнөт. Чечкиндүүлүк менен Нинанын үйүнө телефон чалды. Телефондун узун гудогун бир аз тыңшай өзү алдастап сүрдөп жатып алса керек деген шылтоо менен телефонду таштап жибергенче жооп болду. Дыйканбек эми мурдагыдан бетер калтырады. Уйкусураган Нина чарчаңкы унчукту. Алло, бул ким? Эмне кылсам дегендей трубканы кармаган колу калчылдай Дыйканбек терең дем алып турду да: Нина, кечирип кой, бул менмин. Уйкуңду буздум көрүнөт, кечир, деди. Көзүм илинип кетиптир. Саат канча болду? Нинанын үнүнөн капалануу сезилген жок. Ошого шерденген Дыйканбектин кооптонуусу басыла түштү. Араң эле 12 болуптур, убакыт. Эртең силердин дем алыш күнүңөр эмеспи деп бир жолу баатыр сынып койдум. Капа болбойсуңбу, жаным? Дыйканбектин үнү дирилдеп, тизелери калчылдай баштады. Нина мурдагыдай эле жай сурады. Эмне жумушуңар бар эле, Дыйканбек? Дыйканбек капилеттен колго түшкөндөй мукактанды. Эч кандай деле жумушум жок, жайынча эле. Анда эле түшүнүктүү, зеригип отурасың. Мен ойлой куса болуп жүрөгүң ооруп жатат. Жүрөгүң сыздап жатат. Кыскасы, ашыктыктын айынан дечи. Ушундай эмеспи, Дыйканбек? Нина кыска күлдү. Дыйканбектин кыялынын күчүбү, айтор ушул жерден ал кызык сезимге туш болду көрүнөт. Нинанын жибек чачынын жыты келип, көмөкөйүн кытыглаган сезимден улам жүрөгү булкуп, эми ал тайманбай тике сурады. Нина, азыр барам үйүңө. Сөз бар сүйлөшө турган. Нина мурдагыдай эле уйкусураган үн менен жумшак өтүндү. Дыйканбек, азыр уктап эс ал. Сөзүң болсо эртең кел. Ал түнкүсүн жалгыз бой аялдын үйүнө келип сүйлөшчү кандай сөз? Түнүң бейкут болсун. Дыйканбек өз абалына көнө түшкөн болчу, ошондуктан ал чечкиндүү сүйлөдү. Жаным, бүгүнкү бейкут болгон түндү мен өмүр бою каргап жүрүп өтөм. Макулмун дечи, мына азыр чыктым. Нина өтө олуттуу жана Дыйканбекти эркелеткендей унчукту. Дыйканбек, көп шоктонбо, сен боз жигит эмессиң. Уятты ойло, болбосо эле таарынып калам. Ыймандуу жат. Ал телефондун трубкасын басып койду. Дыйканбек адегенде шалдая түштү. Анан айласы куруй акыры барыш керек деген чечимге келди. Эң кур дегенде эшигинин алдында 5 мүнөт туруп кайра келмекчи болду. Нинанын жарыгы өчкөн терезесин бир карап алса, ошол өзүнө кубат берчүдөй сезди. Ал шарт ордунан туруп эшикке чыкты. Нинанын эшигинин алдына жеткенде Дыйканбектин жүрөгү жарылып кетчүдөй дүкүлдөп, күйүккөн демин пальтосунун жакасы менен басып, тамдын дубалына жөлөнүп бир аз турду. Демиккени басылып, санаасы тынчыгансыды. Звоноктун кичинекей топчусуна колун тийгизээрде ток ургандай денеси дүр этип, жүрөгү дүкүлдөп, сөөмөйүн кайра тартып алды. Ал 3-чү жолу гана звонокту басып алгандан кийин жүрөгү алкымына тыгылып, жонунан кара тер шорголоп кетти. Ичкери жактан акырын добуш чыккансып, мына ушул мезгилдин аралыгы Дыйканбекке өтө узактай сезилди. Ал 2-чи жолу сигнал берген жок. Баягы добуш кайрадан угулбай кетип калсамбы деп турганда, ичкери жактан Нинанын үнү чыкты. Ким? Мен, деди Дыйканбек. Эми чындап эле уялды. Ушунчалык бир осол абалга туш болгонун сезип турду. Нина эшикти дароо ачты. Кечирип кой, мен ушул жерден эле кетем. Күнөөлүү болгон Дыйканбек улам кетенчик дейт. Нинанын турушу суз болгону менен капаланган жок көрүнөт. Ичиркенген, уйкусураган түрдө ичкери жака баш жаңсады. Мынча келгенден кийин кир. Дыйканбек жаш балача тартынчыктап жатып үйгө киргенден кийин: Кечир, Нина, тилиңди албай жетип келдим. Тил десең да мейлиң. Тилиңди албаганым үчүн кечир, жаным. Өзү чечинбестен улагада ката түштү. Нина эмне дээр экен деп күтүп жатты. Нина Дыйканбектин ийинине 2 колун кое жүзүнө тике карады да: Кээде ушинтип аялдардын тилин албай койсо да болот. Кана эмесе, чечин, деди. Ошол кездешүүдө Нина менен Дыйканбек бири-бирине дилдерин кошуп жиберип, коргошундай эришкен. Ал түнү экөө чексиз бактылуу болушкан. Нина Дыйканбекке күнөө койгон жок. Анын алдында актанган да жок. Дыйканбекке аялдын ошонусу жакты. Адатта кээ бир аялдар күнөөкөр болгондо, күйөөсүнөн бөлөк эркектин торуна илинип,
Анын эркине баш ийгенде ыйлап сыктап, ал эркекти бир топко чейин беймаза кылышат. Адегенде балдарынын атасы болгон эрин жамандай баштайт. Анын толгон кемчилигин айтып, өзүн ушул акыбалга алып келген ошол экендигин айтып, күнөөнүн баарын эрине жүктөйт. Мындай тагдырга туш болом деп түк ойлобогондугун айтып безилдейт, наалыйт. Анан сөзүнүн жыйынтыгында капкачаңкы таштап кеткен, же азыркы эптеп жашап жаткан эрине өчөшкөндүктөн, сени болсо аябай кадырлап, чын пейилинен сүйүп ушул күнөөлүү ишке барып жаткандыгын кайра эскертет. Мындай жорук башыман биринчи жолу өтүп жатат деп карганат, жымырылат, калп уялат. Ошол сыпаа сынган кылыгы менен ал өзүн актап, күнөөсүн жеңилдетип жаткандай түшүнсө да, ал бечара өзүн өзү ашкерелеп жатканын билбейт. Ошондон кийин чындап эле аялдын көөнүндөгү кир, күнөөм саноосу жоголо түшөт. Анда эмесе табигар теңир, ошондой бир жазып тайган аялдардын күнөөсүн кечирип, эркектердин өзүнө ынсап бер. Табигат теңир, сенин кудуретиңдин алдында күнөөлүү болгон эркектерди арбын. Алар ошол күнөөсүн моюндарын алгысы келишпейт. Актык эки затка бирдей керек экендигин алар билишпейт. Кечиргин, табигат. Нина эч убайымсыз, кайгырбай, Дыйканбекти жан оту менен каршы алды. Экөөнүн тилектери, дилдери жуурулушуп кетти. Күн нуруна күмүш канатын киринте көктө эркинче тыбырчылаган, быдылдай сайраган торгой сыяктуу оболоду экөөнүн жүрөгү. Ошол саатта бактыга карк болуп турушканын алар кадиксиз түшүнүшкөн. Күздүн узун түнү бир заматта жарк эте таң шоола салды. Бирок Дыйканбек күн көтөрүлгөнчө турган жок. Качан ал көзүн ачканда жанында Нина отуруптур. Капкачан турган ал таранып, кушча сергек эле. Кыязы баятан бери уктап жаткан Дыйканбектен көзүн албай тиктеп отурган сыяктанат. Нинанын көрүнүшү адаттагыдай сулуу, ары тыккан. Дыйканбек көздөрүн ушалай берип, кантсе да Нинадан уяла жымырылды. Жан жагынан тарак издей, чачын тарагысы келди. Дыйканбектин оюн түшүнө койгон Нина эңкее берип, анын коюу чачтарынан салааларын жүгүртүп, эркелете сурады. Уйкуң кандыбы? Нинанын дирилдеген үнү, оозунан чыккан ысык деми кайрадан Дыйканбектин канын дүргүттү. Чачтарына Нинанын жылуу, апакай салаалары тийген сайын ток ургандай бүткөн бою чымырап, бир белгисиз күч Дыйканбектин канына акырын агып келип жаткандай магдырап кетти. Жонунан сылаганда көшүй түшкөн ток мышыкча үргүлөдү. Көшүп бараткан Дыйканбектин чачына Нина колун тартып алаарда, Дыйканбек аны билектен алып кучагына бек кысты да, эрдинен, көзүнөн өтө этияттык менен, бирок маашырлана өбө баштады. Нина келбеттүү көкүрөгү менен терең дем ала Дыйканбектин кучагында эркинде азыраак болду да, анан шашпай башын көтөрүп: "Тур, Дыйканбек, мен тамак даярдап койдум. Курсагың аябай ачкандыр", деди. "Курсагым ачкан деле жок". Дыйканбек жылуу жаздыкка башын коюп, бирок тамакты ойлогондо ичи ачышып кетти. Нина Дыйканбектин оюн билип алгандай кесе айтты: "Калп айтпа, жигит, курсагың аябай эле ачкандыр". Нина аземдүү көкүрөгүн жапкан кондус чачын кош колдоп далысынан ары ыргытты да, ар кайсы жерин шпилка менен беките баштады. Нинанын сулуу көркү, чачынын жыты Дыйканбектин делебесин кайрадан козгоп, анын көкүрөгүнөн, көзүнөн, чачынан кумарланып өбө өзүнө тартканда: "Токточу", деди Нина, ошол эңкейген калыбында. "Экөөбүз өткөргөн түндү мен күнөө деп эсептебейм. Мындан ары биз ушуга каниет кылып жолугушпайлык. Сүйгөн адамың менен өткөргөн бир жолку күнөөңдү Кудайдын өзү да кечирип койсу керек. Биз эми ушуга тобо дейлик. Экинчи жолу сен үйгө келчү болбо. Мени чындап сүйсөң, сыйласаң, мындан ары биздин үйгө келбе. Деги эле экөөбүз мындай шартта жолукпайлык. Кудай үчүн сенден жалгыз гана өтүнөрүм ушул. Түшүндүңбү?" "Эмне үчүн?" Дыйканбектин үнүндө таңдануу жана өкүнүү бар болчу. "Жаным, билесиңби, таттуу шарапты канчалык ичсең, сени ал ошончолук эңсетет. Сүйүү дегендин өзү да таттуу шарап сыяктуу. Адегенде моокун канат, бирок суусунун канбайт. Акыры мындай мамиле экөөбүзгө өкүнүч гана алып келээрин билип турам.
ширин шарапты көп ичкен сыяктуу сүйүүнүн кесепетинен далай адамдар жапа чеккен. Түшүнсөң ушул, жаным. Андай болсо сүйүү дегенибиз кур гана эңсөө экен да. Нина токтолбой жооп берди. Бул айтканың туурадыр, Дыйканбек. Издеп жүрүүнүн өзү гана таалай дешет. Деги эле сен мени чындап сүйөрүңө көзүң жетеби? Ойлонуш керек, Дыйканбек. Экинчиден, мен деген аялмын. Эркектерге караганда аялдар өздөрү жөнүндө көбүрөөк кам көрүүгө милдеттүү. Тактап айтканда, аялдар эгоист болушу керек деп ойлойм. Бирок мен сенин бактылуу болушуңду каалайм. Менимче, адам баласынын эсинен чыкпаган эч нерсе болбойт. Баары унутулуп, эскирет деп айтышат. Экөөбүздүн азыркы мамилебиз дагы унутулар. Армансыз жашаган ким бар? Нинанын ачык тиктегени Дыйканбекти ойго салды. Нинанын оюндагысын талдагандай тиктеп туруп, түшүндүм, деди олуттуу. Бирок кандай жыйынтыкка келгенин Дыйканбектин өзү да түшүнгөн жок. Анын түшүндүм деп айтканы жөн гана жооткотуу сыяктанды. Нина менен экинчи жолу жолугушпай коюуга өз кудурети жетер жетпесин ал ушул тапта баамдай алган жок. Экөө ысык өбүшүп туруп ажырашышты. Сөөккө чейин баткан бул өбүшүү дагы да болсо көп жолу эңсетип, өзүктөрүн өрттөй берерин экөө тең ушул тапта билишкен жок. Ошол жолугушуудан 3 күн өтпөй Дыйканбек аялы менен 3 жашар кызы эс алып жүрүшкөн Москва алдындагы санаторийди көздөй учуп кетти. Дыйканбекке турмушка чыккандан кийин Калемкандын 2 курдай боюнан түштү. 3-чү жолу боюна бүткөндө Дыйканбек аялын кызматынан чыгарып алып, эч жерде иштетпей, отурган ордунан да жылгызбай, Айтор өзү жан алекетке түшүп, кадырын сала врачтан врач чакыртып, үй оокатка аралашканга айылдык жыты тааныш жалгыз бой аялды алып келген. Өзү дагы эки жакка көп чыкпай, эртели кеч аялынын жанынан алыс кетчү эмес. Ошентип жүрүшүп 7 айга жакындаганда гана ал аялын төрөт үйүнө алып барып жаткырды. Калемкан төрөт үйүнө жаткандан кийин Дыйканбектин кадыресе санаасы тынып, эртели кеч көз салган врачтар «Коркпой эле кой, жигит, баары жайында болот» деп Дыйканбекти жооткотуп коюшкан. Врачтардын сөзүн демөөр кылган Дыйканбек күнүгө аялы жаткан төрөт үйүнүн жанынан чыкпай, тамак аш менен кошо записка жазып киргизип, каш карайганча терезесинин алдына туруп анан кетет. Аялынын толгоосу аябагандай катуу болду. Жүрөк оорулуу Калемканды врачтар көзөмөлүнөн калтырбай, аны аман төрөтүп алуунун жолун ойлоп, көп жолу консультацияда кылышкан. Ошого карабастан Калемкан төрөй албай өмүр менен өлүмдүн ортосунда жатты. Акыры врачтар кеңешип отурушуп, операция кылуу жолу менен гана энесин да, баласын да аман алып калууга болот деп чечишти. Ошентишип, шашылыш түрдө операция жасашты. Бирок энеси соо калганы менен бала өлүү чыкты. Өзү ары барып келгенине карабастан Калемкан өксөп ыйлады. Дыйканбек каңгып түнү бою жалгыз басып жүрдү. Ошондон кийин врачтар Калемканга төрөөгө тыюу салышкан. Ошондон кийин анын жүрөк оорусу күчөп, ал 2-3 айлап ооруканаларда жатып калып жүрүп, дагы бир 5 жылча убакыт өткөнүнө карабастан жубайлар бири-бирине балалуу болуу жөнүндө, деги эле бала жөнүндө ооз ачышчу эмес. Бул алардын жүрөктөрүн эзген эң бир оор, таалуу жерлери болчу. Аялына боору ооруп, анын ал акыбалын жакшы билген Дыйканбек Калемкандын көзүнчө бирөөлөрдүн мотураңдаган балдарын көргөндө ичи жылып, жүрөгү эзилсе да аларга имерилип койбой, билмексен болуп жүрдү. Бирок Дыйканбектин аябагандай баласы ак экенин аялы билчү. Өзүнүн көңүлүн оорутпайын деп бирөөнүн баласын көзүнчө эркелетпей, бала жөнүндө ооз ачпаган күйөөсүнө Калемкан чын дили менен ыраазы болуп, бирок ал кантсе да балалуу болуунун жолун издей, эртедир кечтир бала деген бир назик макулуктун, наристенин керектигин ойлогондо заманасы тарыйт. Кээде Дыйканбек ишинен көңүлсүз кайтса, же кабагы бүркөө болсо аялы аны өзүнчө жоруйт. Эгерде балабыз болгондо үйдүн ичи очор-бачар болуп, ишинен чарчап келген Дыйканбектин кабагы дароо ачылып кетпейт беле деп жүрөгү сыздайт.
Ошентип экөө тең баланын жытына, үнүнө зар болушуп, ичтеринен сызып жүрүшкөндө Калемкандын оюнда бир үмүт пайда болуп, али да болсо төрөшү мүмкүндүр деген кыял менен врачтарга кайрадан бара баштады. Алардан акыл кеңеш сурай баштады. Боюңа бүтүшү мүмкүн, бирок төрөй албайсыз, дешти врачтар. Андай эле болсо бала багып алгыла, деп кеңеш беришти. Врачтардын айтканы Калемканды ойго салганы менен ал коркту, чочуду. Оюн Дыйканбекке айта алган жок. Бир жагынан эрин капа кылып аламбы деген, бир айла тапкыла дегендей ал күн сайын аялдардын консультацияларына барып жүрдү. Дагы да болсо төрөйм го деген үмүттө жүрдү. Акыркы 3 күн катары менен врач кабыл алчу эшиктин алдынан Калемкан бетинен чырымталы түшө элек 16-лардагы кыз ээрчиткен барандуу аппак аялды көрүп жүрдү. Өтө сымбаттуу жана үстүндөгү кийгени да өзүнө куюп койгондой жарашкан аял өмүр бою жакшы жашап, жакшы турмушта келатканы билинип турат. Бирок анын кабагы бүркөө, маанайы пас, жүрөгүн бир нерсе өйүп, кейпинде тынчсыздануу, санаркоо бар эле. Бул күнү да эшик алдында кезек күткөн Калемканды капарына албай, кыз ээрчиткен баягы сымбаттуу аял чыгып кетти. Ал жеке Калемкан эмес, тегерегиндегилерге да назар салган жок. Сыягы аларды киши катары да көргөн жок сыяктанат. Кабинетке Калемкан киргенде врач аял чын ниетинен наалый койду. Бирөө ичерге суу таппай жүрсө, бирөө кечерге кечүү таппай жүрөт, деген ушул. Ал эмне дегениңиз, эжеке? Өмүрүндө далайды көргөн бул врачтын сөзүнүн төркүнүнө түшүнбөгөн Калемкан телмире түштү. Врач аял дагы наалыды. Карачы, Садага, сен минтип балага зар болуп канча күндөн бери ушул эшикти жырткандай болдуң. Булар болсо баласын өлтүргөн жатышат. Кудайдын теңчилиги ушулбу? Врачтын сөзүнө түшүнбөгөндүктөн кантип эле, деп чочуду Калемкан. Врач сөздүн чоо жайын мындайча түшүндүрдү. Жанагылар бир чет шаардан келишиптир. Айтымына караганда айымдын күйөөсү белдүү кызматкер экен. Мен аты жөнүн сураган жокмун. Өзүнүн айткысы жок. Мейли, кыскасы анын жанагы эрке кызынын боюна бүтүп калыптыр. Кызы 9-класста окуйт экен. Баш катырмай мына ушул жерде жатат, кызым. Кызы төрөсү ата-энелери элге журтка шерменде болот имиш. Мектепте кызды окуткан мугалимдерине да сөз тиет экен. Ал эми кыз үчүн турмушка чыгууга болбойт. Жашы жете элек. Анын үстүнө кызды жазгырган Дом культурада иштеген артист чалышы менен өзү качып кетиптир. Келген сайын кызымдын боюнан алып таштагыла деп догурунат. Ошенткенибизде алар биздин башыбызга алтын орнотмокчу экен. Кептин кыскасы биз анын кызынын жана ата-энесинин абийирин жабышыбыз керек. Түшүндүңбү, кызым? Кеп ушундай. Бирок жаш кызга бойдон алдырууга болбойт. Анын үстүнө 4 айча болуп калыптыр. Төрөөдөн башка арга жок десек, энеси зар какшап көнбөйт. Алса алып да коюуга болот. Бирок жанагы секелектин келечеги эмне болоорун өздөрү түшүнүшпөйт. Ал бечара кийин эне болуудан калат. Аял үчүн андан өткөн эмне трагедия болсун. Сеники болсо бир башка, кызым. Эртеңге чейин дагы бир жолу ойлонуп көргүлө дедим. Макул болушпаса алып таштайбыз. Айла канча? Эртең алар акыркы жолу келишет. Калемкандын көзүнөн жаш куюлуп бышактап ыйлай берди. Капаланба, Садага, деди өзү да жашый түшкөн врач. Калемкан бук болуп кечке чейин жалгыз жүрдү. Үйүндө жалгыз отуруп ыйлап жатканда оюна бир жакшы жышаана келди. Адегенде ал кыял бирде закымдап, Калемканды тегеренсе, бир туруп ага кубат берет, үмүтүн дүрт жандырат. Эгерде энеси макул болсо, Калемкан кызды эч ким көрбөгөн алыс жакка алып барып, төрөгөндөн кийин баласын асырап алмакчы. Ошондо эч ким шекшибей калар. Боюмда бар болчу. Жүрөк ооруга байланыштуу врачтын көзөмөлүндө болдум, деп айтат. 6-7 айдын жүзү болгондо Фрунзеге кайра келет экен. Ошенткенде Калемкан кыздын да сообуна калат. Кыз келечекте эне болуу кудуретинен ажырабайт. Ойлогон сайын бул кур кыял эмес экендигине көзү жетти. Бир туруп келин ишенди, кубанды. Кечинде Дыйканбекке оюндагысынын баарын төкпөй чачпай айтып берип, күйөөсүн үмүттүү карайт. Ага жалынгандай муңдуу жалоо уруйт. Ойго баткан Дыйканбек көптөн кийин гана башын көтөрүп, эртең кыздын энеси менен сүйлөшүп көр, деп айтты да, анан москвалык художник досуна телефон чалды. Анын бир кардиологиялык санаторияга жакын жерде жакшы дачасы бар болчу. Ошонун дачасын сурамак болду. Эң ыктуу жер ошол болчу.
жанында санатория, врачтар жакын. Эгер досунун дачасы бош болсо, врачтар менен сүйлөшкөндөн кийин жанагы кызды кошо Калемканды курсовкага бекиттирип коймок. Жаткан жери бөлөк болгону менен тамакты санаториядан ичишип, врачтарга өз убактысында көрүнүп турушмак. Автомат аркылуу телефон дароо жооп берди. Досу Кудай жалгап үйүндө экен. Ал Дыйканбектин сөзүнүн чоо жайын түшүнгөндөн кийин аялы менен бир аз акылдашышты да дароо макулдугун беришти. Алардын дачасында телефонда бар болчу. Өздөрү 3 айга Крымга кетип жатышыптыр. Жээндери барып турушмак экен. Аларга бербейбиз деп чечишти. Жаштар ал жердин баркын түшүнүшөбү? Талкалап коюшат, аялы чин пейилинен жооткотту. Иштин тез чечиле калганы Калемканга канат бүтүрдү. Үмүтү жанган ал таңдын атышын күтүп, кирпик ирмеген жок. Эртеси Калемкан болжогон убактан 1 саат мурда барып, дарбазасынын алдында басып жүрдү. Кыз ээрчиткен аял көрүнсө эле, жүткүнө ошону көздөй баскысы келет. Убакыт жакындаган сайын Калемкандын аябай тынчы кетип, корко баштаган. Келбей коюшпасын деп ойлоду. Бир маалда кызын ээрчиткен баягы сулуучу аялдын карааны көрүнгөндө келиндин жүрөгү алкымына тыгыла, сөздү эмнеден баштаарын билбей, ою чар жайыт болду. Калемкан өмүрүндө мынчалык толкундап, бирөөдөн мынчалык сүрдөгөн эместир. Ал ичинен Кудайга 1000 мертебе жалынууда. Алар Калемканга катарлаша түшкөнү менен ага кенедей да көңүл бурбастан өтүп баратышкан. Энеси гана эмес, кызы да кебелбейт. Өңүндө бүшүркөө, коркуу дегенден дарек жок. Жеңе, деди Калемкан аял кичине өтө бергенде. Кимге кайрылып жатат дегендей аял башын саал гана бурду. Калемкандын үнү каргылданып, ары ыйлап жиберчүдөй сүйлөдү. Тиги аял өзүнө кайрылып жатканын түшүнүп, бирок жактырбаган түр менен: "Айланайын, эмне сөзүң бар? Менин убактым жок", деди. "Айып этпеңиз, жеңе. Мен сизде бир зарыл жумушум бар. Кызыңыз ушул жерде туруп турсун." Калемкан аялды азыраак алга жетеледи. Өзүнө такыр эле тааныш эмес келиндин менде кандай жумушу бар дегендей чоочуган аял аны менен кошо илгери басты. "Эже", деди бул жолу Калемкан. Өзүн араң токтотуп, кечээттен бери жаттап алган оюн кайталады. "3 күндөн бери байкап жүрөм. Сиздин чоң кайгыңыз бар экен. Менин да кайгым бар. Менин кайгым сиздикине окшошпогону менен биз бири-бирибиздин дабабызды тапчудайбыз. Сиңдим, ачык айт, мен түшүнбөй турам", деп сумсайды аял. "Эже, сиздин аты жөнүңүздү билбейм. Меникин сиз билбейсиз. Ылайым эле аты жөнүбүздү билишпей калууга мен даярмын. Сиз сиңдимдин боюнан алдырбаңыз. Төрөгөндө мен багып алайын", аялдын жини келип сүйлөдү. "Ал төрөгөнчө мен курсагын челкейтип ээрчитип жүрө берейинби? Көп башты оорутпа, айланайын." Аял басып кетпесин деп Калемкан анын алдына тура калып жалынып жиберди. "Кызыңыз боюнан бошогончо мени менен болот. Андан кам санабаңыз. Биз бул шаарда болбойбуз. Москванын алдына кетебиз. Ал жерден күйөөм экөөбүзгө жай камдап койду. Сиз чоочубаңыз. Окуган мектебине бир шылтоо айтыңыз. Башка мектепке которулуп кетти деп коюңуз. Аман эсен көз жарып тыңыгандан кийин жеткирип беребиз. Чыгымынын баарын өз мойнубузга алабыз. Ойлосоңуз, азыр боюнан алдырса, кийинкисине жаман болот. Врачтар туура айтышат. Сиз энесиз да, кызыңыздын келечеги сизди ойлонтпойбу? Айланайын, жеңе, мага ишенип коюңуз. Аялдын жүрөгүн түшүнүш керек." Калемкан безилдеп жиберди. Калемкандын акыркы айткандары сулуу аялды бир аз ынандырды көрүнөт. Ал ойлоно түшүп, экөө кайра кайрылышты. Аял көктү тиктеген кызын кайрылып, "Мени ээрчи" дегендей белги берди. Калемкан экөө паркка киришип, көпкө чейин иштин шартын жайын талдашты, убадалашты. "Кызымдын ай күнү жеткенде, мүмкүн Москвага өзүм да барып калам", деди. Ошентип чоочун аял Калемканга толук ишенгенден кийин кызын калтырып жүрүп кетти. Анын кийим-кечилерин почта аркылуу салып жибермекчи. Эртеси кызды алып Дыйканбек менен Калемкан Алматаны көздөй жол тартышты. Ошол күнү кечинде аларды Дыйканбек Москвага учурду. 5 айдан кийин 5 көкүл кыз боюнан бошоп, ал көзү капкара, чачтары бир аз саргыч суйдаң, бети аппак кыз төрөдү. Боюнан бошонгондон кийин кыз бели катканча дагы 1 ай ошол жерде жүрүп, энеси тынбай телефон аркылуу сүйлөшүп турду. Октябрь айынын орто ченинде Дыйканбек аны Москвага алып келип, бир сыйра каалаган кийимдерин сатып бергенден кийин самолетко салган.
Кыз башынан өткөндөрү жөнүндө ойлоп да койгон жок көрүнөт. Дыйканбектен уялып да койбой, эйкиленген шайдоот түрү менен кайра ал аэропорттогу самолет күткөн боз уландарды көзү менен атып күлүңдөй карайт. Улам күзгү алдына келип, чачын сылай ойсоңдошу Дыйканбекти сынаар катты. Бечараны жактырбаганы менен ага ак пейилинен бакыт каалап жатты. Кыз самолетту көздөй кетип баратканда арт жактан көзүн албай тиктеп турган Дыйканбекти бир жолу да кылчайып караган жок. Ошентип кыздуу болушуп, ырыстары жайнаган эрди катын Москвага дагы бир 2 айча турушуп, Фрунзеге декабрь ченде келишти. Бети аппак, кирпиктери узун, көзү капкара, чыны менен эле Дыйканбек түспөлдөшкөн наристенин атын алар Айсулуу коюшкан. Дыйканбек бул кызыл эт наристеге адегенде бой салбай жүрдү. Анын күн өткөн сайын Айсулуунун күлкүсү чыгып, кроватта чалкасынан жатканда буту колун тыбырата ыңаалап, сени таанып турам дегендей өзүн көздөй талпынышы Дыйканбектин жүрөгүн элжиретип жиберчү болду. Кызыл эт наристе бара-бара торолуп, эмгектеп, атасы кирип келгенде көтөр дегендей чырылдап талпынганда, Дыйканбек наристени бооруна бек кысып, шилекей чуурган кош ууртунан өпкүлөп кирчү. Кызынын жытын Дыйканбек эч нерсеге, эч бир назик деген жытка салыштыра алчу эмес. Кандайдыр бир жолу болбой, көздөгөн максатына жете албай, издеген боёгун таба албай, же болбосо иштеген жеринде кимдир бирөөлөр менен кагылышып, сиркеси суу көтөрбөй үйүнө ачуулуу киргенде талпынган, аталаган кызын көрөрү менен дароо капасы тарап, жашоосу мазмундуу боло түшчү. Өмүрүнүн кемтиги толо түшчү. Наристе кыз акырындап Дыйканбектин канына, жүрөгүнө толугу менен сиңип кеткен. Ошентип, көздүн карегиндей көрүнүшкөн кызы аяк шилтеп, Дыйканбек менен Калемкандын бир бөксөсүн алда качан эле толтуруп таштаган.